152 бет, 53, 54, 155 бет. Қарап қойсаңыздар, ошол жерде заявление потерпевших на Жээнбекова Сооронбай Шарифовича, на Бурунова, на Кашкар Жуншалиева Опунбай деп турат. Том 54, страница 240. Ходатайство адвоката Карабаева «Ты» по судмедэкспертизе более 20 потерпевших, которые заявили на Сооронбая, Жээнбекова, на Буронова, Жуншалиева, на Опунбаева. Дальше. Том 59. Показания потерпевших граждан. Том 60. Рапорта сотрудников о потерпевших. Том 68, страница 1. Рапорт следователя СС МВД по заявлению пострадавших по привлечению к уголовной ответственности Жээнбекова Сооронбая Шарифовича, Куатбека Буронова, Опунбаева, Кашкар Жуншалиева. Том 68, страница 2. Заявление Куанышулу Дж на Жээнбекова, Буронова, Опунбаева и так далее. Заявление пострадавших на вышеперечисленных лиц. 68 томды. Толугу менен. Том 58, страница 167. Ахматалы Улу Бактияр. 163, 164, 170, 171. Заявление на привлечение к ответственности руководителей силовых органов МВД, ГУВД по разгону показаний в качестве потерпевших. Канала. Урматтуу прокурорлор, биринчиден, мен сизден суранам, талап коем. Мен сизге окшогон Кыргыз Республикасынын жаранымын. Мен эште келген жетим бала эмесмин. Бу жерде отуруп алып билимсиз адамдардай дагы бир жолу түшүндүрүп коеюн деген мен кажет муктаж эмесмин. Мен салыштырмалуу билимим бар, илимим бар, тажрыйбам да бар. Мен өзүмдүн укугумду коргой алам. Урматтуу окуучу, мен жогоруда айткан адамдарды мына томдун ичинде турат. Ушул адамдар арыз жазган. Ушул адамдар потерпевший катары арыз жазган. Бирок адамдардын арыздары каралбай калган. Мына бул жерде көрсөтүп атат. Том 54. Ходатайство 240 бетте. Ходатайство адвоката Карабаева дейт по судмедэкспертизе более 20 потерпевших. Буларды тергөө алып футбол эле. Тияка бияка ыргытып берген. Акырында ыргытып салган, томду чаң басып жатат. Бул адамдардан да дайын жок, заявлениядан да арыз дайын жок. Мына бүгүн собордун балдарын алып келишти. Спецназдын балдарысыңарбы? Туурабы? Спецназдын балдарысыңарбы? Мына макулдуу ооба деп атат. Спецназдын балдары эмне келди? Ошо жабыркагандарды токмокто издеп келдиңерби? Же биздеби? Урматтуу окуучу, эгерде мен азыр барып спецназдын баласын тумшукка берип койсом, же болбосо бутун басып алсам, бул жигит арыз жазса, мени азыр чыгырып барып камайт. Азыр чыгырып барып прокурор үстүнөн баса калат. Молдокматов мына тумшукка койду дейт. Эгерде мен сөксөм мына формачан приставды, азыр соттойсуңар. А моякта деп жабыркагандар турат, урматтуу окуучу. Мен сизден ошон үчүн суранып атам. Иштин бу жакта келген адамдардан тышкары томдун ичинде токтомдор тиги справкалар менен экспертизага чыгып жабып калган деп сүрөт, видео эмне керек дагы? Урматтуу прокурор мырза, мен сизге кайрылам жеке. Бул күн өтөт. Сиз жапжашсыз. Саясий тажрыйбаңыз жок. Мына эки иш саясий иш деп коет. Бүгүн президент бар, эртең президент жок. Бүгүн бийлик бар, эртең бийлик жок. Бүгүн сиз мүмкүн жогору жагын угуп атасыз, мүмкүн Курманкул Токтаралиевич билбейт эмне иш болуп атканын. Мүмкүн Камчыбек Кыдыршаевич билбейт, ким эле Садыр Нуркожоевич билбестир. Бирок учур келет. Ошону кызарып отурбаңыз. Ошондо мына эки жабыркаган көздөрү куйулуп, кол бутунан айрылып калгандар мына жерге арыз жазып, кайра келип, кайра экспертизадан өтүп, суранып, тергеп алып койгулачы. Мына ар бирөө жазган 2 миллион сомдон айыпка жыгып, кылмыш жолуна тарткыла деген. Бирок каралган эмес. Мына ошолор эртең силердин үстүңөрдөн арыз жазат. Айтты койду дебегиле. Кудай турат алдыбыз үстүбүздө. Ал эми маңдайыңызда отурган урматтуу окуучу, менде суроо жаралат. Эмнеге управитель президента прокурордун жанында отурат? Эмнеге ФОМС биякта отурат? Эмнеге сиз биякта отурасыз прокурордун жанында? Же сиз чыгып турушуңуз керек, же биякта отурушуңуз керек? Эмнеге прокурордун жанында отурасыз? Же эмне кагаздарды айтып берип атабы сизге? Мону айтасың деп. Эмнеге отурасыз? Ошон үчүн урматтуу окуучу, тартипти баарын бирдей кылып бериңиз.